казан толо аш, бир казанга шорпо, салат, жер жемиштин түрлөрү. Бабур атындагы драм театрдын коросунда жайгашкан Рамазан чатырынын 7-күнү конокторду кабыл алууга даяр. Дасторконду болсо бул жолкусунда Human Appeal International кайрымдуулук уюму даярдады. Мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештер менен жардамга муктаж айымдар конок болуп чакырылды. Тамак аштар Рамазан чатырынын жанынан эле даярдалат. Буга бардык шарттар түзүлгөн. Бабур атындагы драм театрдын кызматкерлери да четте карап турбай, тамак ашты даярдоодо демилгени өз колдоруна алышууда. Убайдулла мырза менен Бахрамжон ата драм театрдын кызматкерлери тамактын даамын чыгара жасашат. Бахрамжон ата, айтсаңыз, маанайыңыз кандай, жагып атабыз сизге? Амио жакшы, Кудайга шүкүр. Ошондой экзамдар көп болуп турса, бизге адамдар баары сүйүнөт, жакшы, нормально болот. Бүгүн сиздердин колуңуздардан тамак жешет экен. Кудай кааласа. Бүгүнкү тамагыбыз мясо казахский биринчисиге, экинчисиге өзүбүздүн милли таамдардан кош. Allahu akbar, Allahu akbar. Рамазан чатырындагы ар бир аракет улуу айда жараткандын ыраазычылыгын таап калуу. Кыргызстанда 15 жылга чукул убакыттан бери кайрымдуулук ишин жүргүзүп келе жаткан Human Appeal International уюму бул долбоорго чоң кубаныч менен катышып жатканын айтышты. Мне сегодня был такой большой праздник, что я приехал сюда из Бишкека, чтобы ифтар проводить здесь в Ош, город Ош. И мне была радость большая, что увидеть таких людей здесь и вместе откроем пост. И это было ощущение, не могу даже сказать, какое ощущение, как очень хорошее ощущение, что наши братья тоже здесь, Ош, и мы с ними вместе поделились этой радостью. Бул күнкү Рамазан чатырына бүткүл Кыргызстанды таң калтырган Асылбек кары Нуркамил уулунун үй бүлөсү да келди. Асылбек мырзанын тагдырына катарлаган сыноолор жазылган. Ал өзү көз азиз болуп төрөлгөн. Жубайы да ден соолугунан жапа чегет. Бул үй бүлөнүн 2 кыз, 1 уулу болсо, алардын 3-өө тең түрдүү дарт менен жабыркашат. Улуу кызынын сүйлөө дефекти болсо, экинчи кызы атасындай көзү көрбөйт. Эң аяныштуусу, кичинекей наристеси жүрөк кемтиги жана көзүндөгү чоң шишиктер менен жарык дүйнөгө келген. Асылбек мырза жашоосундагы бул оор сыноолорго карабастан оозунан Кудайга шүгүр деген сөзүн эч түшүрбөйт. Ал тургай Куранды толугу менен жаттап чыккан. Былтыр кичүү уулунун жүрөгүнө операция жасалып, учурда абалы жакшы экенинен кабардар болдук. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Албетте биринчиден бардык ушул күндөргө жеткизген ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөттөрүнөн кылып жаткан пайгамбарыбыз бизди сагынып ыйлаган, ошолго кишиге сагынуучу кылып жаткан Аллахтага алкыш мактоолор болсун. Ушу Рамазанга жеткизген Аллахка мактоолор болсун. Жалпыңыздан Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз иншалла. Ар бир Рамазан айы кийинки Рамазандарга да жеж сабактан барыбызга насип кылсын. Аллага шүгүрлөр болсун, Аллага алкыш мактоолор болсун. Жашоо деген бирде ылдый, бирде өйдө, бирде орто болуп турат экен. Албетте былтыркы жашоо чындап биз үчүн аябай оор болду. Маанайыбыз былтыры чындап жакшы эмес эле. Быйыл Кудайыма шүгүр, балабыз жакшы. Былтыр малда больницадан эми чыгып, аябай кыйналып аткан мезгилибиз болду чындыгында. Быйыл Кудайга шүгүр жакшы иншалла. Үйлүү болдук, жайлуу болдук, Кудай кааласа. Балам жакшы, 1 жаш 4 айлык болуп калды. Кыздарым чоңоюп атышат. Эми өзүбүз менен өзүбүз болуп, эл катары карапайым эл катары жашап калдык. Кудайга шүгүр. Баарынан дагы негизгиси тынчтык, аманчылык, ден соолук экен да. Ошол эң чоң байлык экен да. Кудайга шүгүр жакшы иншалла. Рамазан чатырынын ар бир күнү чоң сабак. Жүрөк ооруткан жүздөгөн тагдырлар коомубузда чечилиши керек болгон маселелердин өтө көп экендигинен кабар берет. Ал эми элибиздин чыдамкайлыгы менен сабырдуулугу, эмгекчилдиги менен тырышчаактыгы кайрадан чыйралтып, жаркын келечекке үмүт арттырат. Uyuşturuculardım, nasıl iftar dasturxondu jayuvchilardim bardığın tilegin Allah'ım kabul kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.